Бүгін кәде достар менен ифтар, башка кәде Instagramга, Facebookка сүрөттөрүн коёт. Озачарда отурабыз, орозоңуздар кабыл болсун, биз ифтарда деп. Кээ бирөөлөр достор менен, кээ бирөөлөр кошуналар менен, кээ бирөөлөр жарым жылаңач аяштары менен, классташтары менен, коллектив менен жаңы жыл тоскондо ифтар тосуп калдылар. Силердин жалап атыңарда кандай билбейм, биздин Ошто абеттен кийин барсаң кафелерден орун таппайсың ифтарга. Бүгүн кафеден ооз ачкандар, сен бүгүн кафеден өзүң ооз ачканга бош орун таппай жүрсең, бирөөлөр жегенге нан таппай жүрөт. Кулу ва шарабу ва ла тусрифу, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Чындыгында Аллах Таала ысырапкорлорду сүйбөйт дейт. Бүгүн кээде акчаны башканы үнөмдүү пайдаланганды үйрөнөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кошунаң ачка турса, жеген тамагың адал эмес дейт. Бүгүн сен кээде досуң менен, классташың менен барып 5 адам ооз ачасыңар, бирок сенин 5 адам ачкан, 5 адамыңа кеткен акчага кээ бир жетимдер үйүндө, карылар үйүндө, медреселерде 50 адамдын курсагы тоет. Сен бүгүн кафеге кирип сыймыктанып бир Instagramга сүрөт койгонуңа, сторис киргизгениңе сүйүнүп, орозо тутканыңды реклама кылып, 5000 сом төлөп кеткен акчага кээ бир жетимдер үйүндөгүлөр бир ай тамактанат. Аллах Таала жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла дейт. Абу Дарда радиаллаху таала анху кийим алайын деп барасам, алдымдан Абу Зар ал-Гыффари чыкты дейт. Абу Зар ал-Гыффариге кийим алганы баратам десем, канчага кийим аласың дедиле, 10 дирхам алам дедим дейт. Абу Зар ал-Гыффари базарды жакшы түшүнөт эле дейт. 10 дирхам каям адам кийим алабы деди дейт. Билбесем кийим кымбат болсо керек да дедим, базарга барбаган жаным дейт. Жүр, мен сага кийим алып берем деди да дейт. Элчити барып 4 дирхамга кийим алып берди дейт. 4 дирхамга кийим алып берди дейт. Сүйүндүм, 6 дирхам жаныма калды дейт. Кайра келсем, жолдо бир тизеси ачык киши отуруптур дейт. Авратыңды жаппайсыңбы дедим дейт. Кийимим жок, кийимим болсо жабамбы дедиле. Жаңы сатып алган кийим чечип бердим дагы. Кайра жанакы жерден барып, жанакы точкадан дагы 4 дирхамга дагы жаңысын алып кийип алдым дейт. 8 дирхамга бирөөдү да кийинтим, өзүм да кийиндим, дагы 2 дирхам ачып калды дейт. Кайра келсем, дагы бир бала ыйлап отуруптур дейт. Не ыйлайсың десем, мен паланчанын кулумун, чыныга май алып кел деп жөнөттү, колумдан чыны түшүп кетип сынып калды. Азыр үйгө барсам, мени кожоюн азаптайт, кыйнайт. Чынысыз, майсыз бара албаймын дейт. Жүр, анда мен неме кылам деп барып базардан май менен чыны алып бердим дагы. Бар эми алып барып бер кожоюнуңа десем, мени менен кошо барып кожоюнума айтып кой. Кечиккеним себебин сен түшүндүрүп кой, ал менин туура эмес, түшүнүп мени азаптабасын. Чынысын сындырып койгон экен, мен жаңы май, жаңы чыны алып бердим. Муну урушпа деп айтып кой дедиле. Абу Дарда макул деп кошулуп бардым дейт. Барып эшигин такылдаса, кел Абу Дарда деп мени таанып жүгүрүп чыкты дейт. Келдим, моол кулуң колунан чынын түшүрүптүр. Майы төгүлүп калган экен, май алып бердим, чыны алып бердим, урушпа, ошого кеч калды дедим дейт. Абу Дарда, сен ортого түшүп келипсиң, сен ушул байкуш азап чекпесин, ушул байкушту кожоюну кыйнабасын деп 2 дирхамга май менен чыны алып берипсиң, мен бу кулду азаттыкка чыгардым деди дейт. Абу Дарда айтат, 10 дирхам менен өзүмө кийим алам дегем дейт. Өзүмө кийим алдым дейт. Бир кийими жокко кийим алып бердим. Тиги кожоюндун чынысын сындырып койгон, майын төгүп койгон, майын алып бердим. Акыры барып, бир кулду дагы азат кылдым дейт. 10 дирхам үнөмдүү пайдаланган айынан, туура пайдалангандын айынан ушундай берекелүү болду дейт. Кээде бүгүн жана фирменный футболка, спортивка кийгенибизге сүйүнүп, гоонуп, мактана өрбөйлү. Сен кийген бир бут кийимге, бир спортивкага жетимдер үйүндө, кээ бир студенттер башкалардын 10 спортивка алышы мүмкүн. Акчаны үнөмдүү пайдаланалы. Ысырапкорчулук бул жакшы эмес. Иннал мубазирин кана ихвани шаятин. Ысырапкорлор шайтандын бир тууганы дейт Аллах Таала кереметтүү Кур'анда.